Автомол деген мынакей автосалонго келдик. Дагы да жаңы унаалар келип калган экен. Үч жылга 10%дан автокредитибиз бар дейт. Камриники мисалы үчүн 1 жылга 5% бөлүп төлөө жолу менен алса болот экен. Assalamu alaikum. Машина Кейж каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Комментарийге карап жана видеобуздун просмотруна карап, бул видеобуз дагы чындыгында жакшы эле просмотрду ээледи. Буга чейинки тартылган ушул темадагы. Дагы да жаңы унаалар келип калган экен. Ошолорду тартып коеюн деп чечтим. Эмне видео десеңиздер, мынакей Оштогу азырынча эң мындай чоң автосалон дагы келип, кандай унаалар бар, кандай өзгөрүүлөр болду акыркы чыгарылыштардан кийинки. Ошолорду тартып сиздерге көрсөтүп кетейин. Жаңыдан көрүп аткандарга, билбей аткандарга айтып кетейин. Биз Ош шаарындагы Манас ата Кичи районунан батыш тарапка жетип атканда, аэропортко жетпей, аэропорттун айлампасына жетпей, Автомол деген мынакей автосалонго келдик. Азыр сиздерге ушул жактагы унааларды, кандай унаалар бар экен, канча сом болуп аткан бааларын билип көрсөтүп кетейин. Могу жолдо турган дагылар дагы бардыгы тең жаңы эле унаалар. Булар дагы видеонун акырында Кудай бурса маалымат алып сиздерге чагылдырып көрсөтүп кетем. Ага чейин. Үйүңүзгө жытки травертин жасаган усталары керек болсо, биз сиздерге сунуштайбыз. Арзан жана сапаттуу жасаган усталарды. Кыргызстан ичинде бардык жерге барып жасап беришет. Толук маалыматты экранда көрүнүп турган номерлер менен байланышып, сурап билип алсаңыздар болот. Кире берели автосалондун өзүнө. Бисмилла. Мынакей киргенде эле ачык айтканда өзгөрүүлөр кыйла бар. Биздин YouTube баракчабызга кирип, ушул Автомол салонунун видеолорун көрсөңүздөр болот. Кандай өзгөрүүлөр бар экенин ошону билип аласыздар. Бул Toyota RAV4 болуш керек. RAV4 маалымат кагазы жок экен. Жаңы кузовда жаңы унаалар десеңиздер. Ушул камера, партроник датчиктери 4төө. Арканкы оптикалары да светодиоддуу, толук кандуу. Дөңгөлөктөрү 235 55 19 жойундук. Көзгүлөрүндө повторитель поворота, бесключевой доступ, чуга окшойт. Уна жабык турат, мындай көрсөтүү. Кожаный руль, коробка автомат, авторучник, помощник спуска с горы, планшет түрүндөгүдөй монитор. Торпедасы дагы менин оюмча чындап эле кожабы же имитация болгонбу, мындай тигилгенге окшоп көрүнүп ушундай экен. Дагы да бир RAV4. Айтмакчы, бул салондо көп сиздер комментарийде жазып аласыздар, рассрочкага берге мындай бөлүп төлөө менен алганга болобу деген. Ошондой шарттары бар. Кредитке, рассрочкага дагы келип жаңы унаалардан ала берсеңиздер болот. Могу унаа кайрыла берели. Аки. Көрсөтүп берели. $41.100 деп жазылып турат. 360 градуска бар экен камера. Бул да жакшы аябай. 4 VD.
Эки режимде отургучтардын памяти, электропривод менен перфорация жок экен кожада. Айнектерди жылытуу, алдыңкы айнегин. Бул мотордун ысыгына көз карандысы эмес. Суукта ушуну эле басып койсоңуздар, келип эле машинаңыздарды отурушу менен сиздерге байкалып атабы билинбей атам, могу жерде майда спиралдар турат. Ошолор автоматтык түрдө жылытып баштайт. Ошол эле 360 градусту өчүрүп жандыруук видео регистратор дагы болот. Ошондо подогрев руля, автоматический фар, круиз контроль, адаптивный эмес экен, контроль полосы. Жакшы. 2 зоналуу климатта, айтмакчы, дубулдап турат. Авторучник, эко, спорт, норма режимдерге которуу, подогрев сидений, антизанос, USB разъемдору. Арканкы жүргүнчүлөргө кандай комфорттор бар экен. Ошол эле ортоңку жүргүнчүгө да подголовник, резетка бар, телефондорду зарядтаганы, отуруштун жылытуу системасы, айнек көтөргүчү менен. Ну, чындыгында кожа окшойт. Вот көрсөлөр, чындыгында. Мынакей көрүп атасыздар, жумшак эзилип атат. Жакшы. Эми кийинки. Уна Kia Rio болуш керекпи? Заманбап дизайнда. Kia X-Cross экен. Kia Rio X-Cross. Мынакей 2021. Пауза басып, керектүү маалыматты окуп алсаңыздар болот. Ушундай дизайнда. Арканкылары дагы дисковый экен. Тормоздар барабан эмес. Дисковый байланат. Камера. Мындай сплошной оптика. Бул бирок менин оюмча жөнөкөй эле муляж эле болсо иштебейт. Бирок жакшынакай көрүнөт. Рейлингтер. Дөңгөлөктүн өлчөмү 185-65, 15-тик. Россияда чыгарылган. Комплектациясын өтсөк, булар башкаруу баскычтары. Антизанос, бул болсо контроль давления шин. Монитор жакшы эле, чоң. Климаты автофункциясы менен, USB, подогрев сидений, подогрев руля. Рулю дагы кожа. Эми бирок өтө сапаттуу эмес. Круиз контроль бар. Бирок бегин карасаңыздар, 2 километр деп көрсөтүлүп турат. Отургучтары. Бунуку жакшы экен чындыгында. Мына карасаңыздар, боковой поддержкалары чыгып турат, жакшынакай болуп. Арканкы орундуктарды көрөлүчү. Арканкы орундукту өзүм отуруп көрөйүнчү, кандай болот экен өзүмө. Жакшы эле. Мен боюм 1,76 м. Мага мындай ыңгайлуу эле болуп атат. Жакшы эле. Кийинкиси бул да Rio. Kia Rio экен. Бул эми мына хэтчбек болсо, бул седан экен. Жалып турайлы комфорт. Жок, жаппай деле коер эле. Жөн эле маалымат катары көрсөтүп атат. Так, бунун баасы канча болуп калды ошондо? 16.000 доллар. Моторный агрегат жагын көрсөтөлү. Мындай экен. Ошондой эле, азыркы көрсөткөндөгүдөй. Комплектациясы эле ошондой. Бир гана
Кузов седан. Мыналар имитация эле, жөнөкөй эле. Выхлоптары. Кийинки Ravon R3. Же бул неме экен? Aveo болуп калат. Же Nexia 3 деп да коюшат. Nexia 3 деп аталат экен мына. 3-чү муундагы да. $10.950. 3 жыл кепилдиги менен же 100.000 километрге чейин жазылган. Дөңгөлөктөрү диск экен, жакшы. Коюлган дистерде дегеним. Комплектациясын көрөлү. 4 айнектен электро көтөргүчтө, айдоочуда авто функциясы менен. Электро күзгүлөр складываниясы менен кошо, корректировка фар 3 режимде. Так, мультироль, мультимедиясын башкаруу. Кондиционер печка. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Коробка автомат. Башка өзгөчөлүктөр эле жок. Ошол эле. Nexia. Бул жакта эми ошонун Ravon R3 дегенибиз ушул болот. Эми ошол эле Nexia 3 бир эле. $10.250. Бул дагы коробка автомат. Ошондой эле комплектация окшойт. Жок, мультироль эмес экен. Мультироль жок. Анын отуруштарындагы материалдар башка тигилген окшойт. Chevrolet Spark. Туманиктер бар, коюлган дистерде. Дөңгөлөктөрдүн размери так 155 ге 70-14 жүйүндүк. Чындыгында ушундай видеолорубуз аябай кызык экен. Видеобузду жүктөшүбүз менен биринчи күндөр эле 10-15 миңден ашып кетти просмотрубуз. Ушунча көргөнгө жараша, урматтуу көрүүчүлөр, бизди колдоп ушундай лайкта басып коюңуздар. YouTube ушундай лайкты көбүрөөк көңүл бурат, лайк, комментарий калтырган видеолорго жана эң алдыңкы саптагы жакшы видеолорго кошот. Аны менен дагы да көп адамдар көргөнгө мүмкүнчүлүк болот биздин видеолорубузду. Унага кайрылып берсек, $11.300. Ушундай турат. Рейлинг бар. Азыр айдоочу жактан көрсөтөйүн. Пробеги 5 километр айтмакчы. 4 айнектен электро көтөрүштө, блокировкалар менен айнектики дагы, эшиктин өзүнүн дагы. Корректировка фар 3 режимде, электро күзгүлөр так айтканда. Кондиционер печка, климатта эмес. Отуруштардын жылытуу системасы 1 режимде. Мультироль. Калган жагы ушул жөнөкөй эле. Мына. Ушу спарктардын өзгөчөлүгү, эшиктин ручкалары ушундай болуп ачылат аркан. Кийинки бул жерде пикап Isuzu D-Max экен.
мүмкүнчүлүк мындай жакшыраак көрсөткөн аракет жасайлы. Пикап. Бирок чындыгында 1 тоннаны жөлдө көтөрөт бу. Жүктү да көтөрүп, адамдар да кеңири жүргөнгө да жакшы. Помощник спуска с горы. 4-төн 2-ге кошуу же бөлүү. 5 ступка коробка. Кондиционер бар. Эң керектүүсү бар экен. Айтмакчы антизанос о жерде. Кожаный подлокотник, ал өзү отургучтар жөнөкөй эле кездеме. Өзбекстанда чыгарылган окшойт. Азыр маалымат кагазын көрсөтөйүн эми. Мо пикап канча болду? D-Max ошондо баасы канча болду? $36,000. Эми Ravon R4. Туманниктер бар. Дискалары калпакта, штампованный. Оны жабык туратындай көрсөтүп койду. Коробка механика, 5 ступкада алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Айдоочу менен алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Корректировка фар. Туманниктер дедик. Ошол. Эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. Скидка менен $9,500 болот. Айтмакчы, дагы мо сүрөттө көргөн унааларды дагы ушундай буйртма аркылуу алып келип беришет. Kia K5, Kia Sorento, Land Cruiser 200, Prado, RAV4, Toyota Camry. Сүрөттө көрсөтүлгөн унаалардын бардыгы жана bundan да башка модельдегилер дагы бар экен. Буйртма менен алып келип беришет. Азыр сыртта турган унаалар жөнүндө сурап кетелик. Land Cruiser канча болуп атат? $56,000, Land Cruiser 200 болуп калабы? 2016 Кандай комплектацияда? Полный комплектация дейт. Toyota Camry жаңы 2021? 2018 бе? 3,5 объем, полный комплектация. 3,5 объем, $32,000. Берки Lexus не болуп? ES бе? 2019 гибрид. Ал канча болуп атат? $23,000. Анан дагы грузовойлор да көрдүм, а? Грузовойлор бар, 27,000. 2021-лер. Өзбекстанда өндүрүлгөн алар. Өзбекстан негизи японский. Японский, Isuzu'лар да? Жакшы. 6 жылга лизинг бар. 6 жылга лизинг барбы? Лизинг фирма немеси программасы бар экен. Азыр бизде акция болуп атат, мына Camry'лердин 2021-лерге акция бар. 1 жылга 5% раскрутка бар. 35% акчасын төлөйт, калган 1 жылга бөлүп беребиз. Ай сайын төлөп койсок. Жакшы. Toyota Camry 70-ci кузовдагы. И Kia'ларга раскрутка, Kia'ларга
Kia Rio-го? Бар, Kia Rio мен X оларға 3 жылға 10%-тен автокредитіміз бар. 3 жылға 10%-дан автокредитіміз бар дейді. Жақсы деп 3 жылға болса. Камриники мисал үшін 1 жылға 5% бөліп төлөө жолымен алса болады екен. Ошонда алдағы 30 ал қанша болып қалады? Басы 31 мың доллар ма? Жоқ, басы комплектациясына қарап тұрсыз. Комплектациясына қарап па? Ең минималды комплектация қанша болып қалады? Так, минимальный сазы жоқ, бізде 37 мың доллар бар. 37 мың долларды бар екен. Осылай қалады, 35% ақшасын төлейді, қалғанын 1 жылға. 35% ақшасын төлеп, машинаның өзін тұрышын басын. Анан кейін қалғанын ошол 1 жылға бөліп төлөө жолменен пайызсыз алса болады екен. Жақсы. Рахмат. Башка, мисал үчүн ошол сүрөттө көрсөтүлгөн унааларды дагы алып келип бере бересиздер, а? Буйртма менен. Ошондо канча күндө алып келе аласыздар? Мисал үчүн мен Kia K5-ти ошондо заказ кылайын деп аттым. Бишкекте болсо 2 күндө келет. Бишкекте болсо 2 күн. 1 ай. Жок болуп калса 1 айда. 1 айда. Анда кандай сиздерге немеби? Алдын ала төлөп коюш керек? 30% акчасын төлөп коет. 30%. Калганын келгенден кийин догуртузат. Түшүнүктүү. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, рахмат сизге. Ишиңиздерге ийгилик. Мынакей маалымат бере кеттим. Азыр бааларын айтып койдук. Эми жолдун жээгинде турган унааларды көрсөтөйүн. Видеонун башында айта кеткенмин. Көрсөтөмүн деп. Бааларын билип алдык. Камериден баштасак, 70-ші кузовда. Камера бар, партроник датчиктери. Унаалар жабык. Ошон үчүн мында сырткы жагынан эле көрсөтүп коеюн. Кийин Lexus. CT 200 гибрид. Анан кийин ошол эле мынакей Land Cruiser 200. Анан кийин баягы жүк ташуучу ушу мындай грузовойлор десек болот. Бул жагында өзү эле бар экен, тигач өзү эле. Эмне кааласаңыздар ошонун кошумча акчасы менен эме кылсаңыздар орнотуп берсе керек. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, видеобузду жыйынтыктай берели. Бардыгыбызга тең ушундай жаңы эле унааларды минип айдоо насип этсин демекчимиз. Алла таалам бизге ушундай колдоп кубаттасын. Жана ушу сиздер да бизди да колдоп кубаттап, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Биз да комментарийге карап, кийин дагы Кудай буйруса бул дагы акыркы жолу келишибиз болбойт. Дагы да тартып кете берем. Бир убакыт өткөрүп, дагы жаңылыктар бар болсо көрсөтүп кетебиз. Башка тартылган видеолорубузда көрүп туруңуздар. Ар апта сайын ушул Ош шаарында Жапалак унаа базарын эч үзгүлтүксүз дайыма тарткан аракет жасайбыз. Бааларын салыштырып көрүңүздөр. Бардыгыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун.